8 ай ийненин учу менен чукулап отуруп, соттунда да таба да албай коюшту, далилдей да албай коюшту. Мына Мадумаровдун жүзү чексиз жарык. Бир да жерден тактай албай коюшту. 62 күбө чакырды. Өздөрү чакырды, мен эмес. Бир добуштан Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Ошо кездеги Баткендин акими, ошо кездеги Лейлектин акими, 2 райондун акими, Баткен областынын жетекчилери бир ооздон Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген чечимдерин беришти. Алар менин досторум эмес, партиялаштарым эмес. Кыргызстанда 2 керемет инсан бар, чегаранын тактоо боюнча керемет азиздер. Булар Саламат Кулембетович, Аламанов, экинчиси Искандаров, Курбанбай. Экөө тең ушул чечим Кыргыз Республикасынын пайдасына деген чечим беришти. Түшүндүрмөсүн беришти. Чегараны көздүн карегиндей сактап жүргөн, карап жүргөн генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Бир эмес 2 жолу коргоо министри болгон. Адахан Мадумаровдун чечими керемет чечим болгон деген көрсөтмөсүн берди. Бир канча жолу силерге да интервьюларды да берди. Массалык маалымат каражаттар. Мындайча айтканда 5 генерал чакырылган болсо, 5 генералдын бүтүндөй баары Мадумаровго баракелде деген баасын беришти. Сиз айткандай тарыхый деген, мына тарых силерге ушул. Эмне үчүн жабык өткөрөтсүз сотторду? Мына ушундай акыйкаттык элге жетип калбасын деген коркунуч менен жабык болот. Мына кече Канышайдын сотунда жабык, ай эмесен жабык. Азыр ушундай бир мода чыгарып алды. Жогорку кеңеште деле жабык карайлы, сотто деле жабык карайлы. Эмне үчүн жабык? Адам качан жашынат? Качан жабынып алат бир жака? Бир нерсени жашыргысы келгенде дегенди айтайын деп атасыз. Дебесем деле түшүнүп турасыңар да. Эмне үчүн? Эгерде кишини күнөөлөй турган болсоң, күнөөсү болгон болсо, анда ачыктан ачык көрсөт да баарын. Туурабы?